Сузак райондук маданият бөлүмүнүн башчысы өткөн жылдын октябрь айында жумуштан кеткен. Ошондон бери анын ордуна башка башчы дайындала элек. Маянасы аз болгону менен кызматка келем дегендердин саны арбын. 4 талапкер тапшырып, анын ичинен 3 документтерин толугу менен тапшырып, баягы тесттеп койгузбу, тестирование болуп, ошол жерден 3 тең өтпөй калган. Базарбай Мадаморов да райондук маданият бөлүмүн башкарам деген талапкерлердин катарында. Анын айтымында райондук маданият бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Мухтар Кырбашов убагында тийиштүү аракеттерди көрсө, жетекчини дайындоо бүгүнкүдөй узакка созулмак эмес. Биздин мурдагы жетекчи жумуштан кеткенде, ошол киши ошол кеткендиги тууралуу билдириш керек болчу да. Ал 1-2 айга чейин билдирбей койгон. 15 күн аралыгында билдиргенде, бул жактан кандидатура койгон адамды аким жергиликтүү бийлик сунуш көрсөтсө, министрлик дайындап бермей экен. Маданият министрлиги тарабынан жарыяланган экинчи сынактан жетиштүү балл алып жеңүүчү деп Умсынай Кадыркулова табылган. Бирок райондук маданият бөлүмүнүн кызматкерлери Кадыркулова менен иштеше албайбыз деген кайрылуусун президентке чейин жолдогон. Ошол себептүү райондун акими анын талапкерлигин министрликке сунуштаган эмес. Качан гана маданият министрликтен макулдук же каршылык бериңиз деген кат келгенден кийин мен андан кийин анан маданият бөлүмүнүн кызматкерлерин кабыл алдым. Кабыл алганда алар ошондой деп айтышты. Бизге башка жетекчи кылып берсеңиз болот. Анан мен каршылыгымды билдирдим. Бүгүн ошондой ситуация. Эми калганын мен администрация жетекчиси катары каршылык бергиздим. Калганын правительствого бердик деп айтышты Минкультура. Ошол жактан премьер-министрдин полномочиясы бар. Эгерде биздин туура действиябыз туура эмес боло турган болсо, анда алар чечимди ошолор чыгарат. Мен оюмча ошол бойдон күтүп атабыз. Умсынай Кадыркулова 25 жылдан ашуун ар кандай мамлекеттик кызматта иштеп келгендигин, Сузак райондук маданият бөлүмүн өркүндөтүп өстүрүүгө дарамети жетээрин, кала берсе атайын программасы да бар экендигин айтат. Мен маданият тармагынын ишин аябай жакшы билем да. Ошондуктан айлыгы аз бүгүнкү күндө, шарттары начар, анан дагы кайталап кетейин. Мен аябай жакшы пландарым бар, дагы эле пландарым бар. Мен ойлоймун, ушул пландарым бар ишке ашат. Бүгүнкү күндө ушу маданият тармагын көтөрүш керек да. Сынактын жеңүүчүсү деп табылган Умсынай Кадыркулова маданият кызматкерлери тарабынан президентке чейин жолдогон кайрылуусу мыйзамсыз деп эсептейт. Ал өз пикирин райондун акимине да билдирген. Негизи бул мен ишенбейм, ушул адамдар мени билбей туруп кол койду депчи. Мен ойлоп атам, бул жер атай уюштулган. Атай уюштулган топ бар. Өздөрүнүн кызыкчылыгы бар. Ал жакка ушу өзүнө караштуу адамды коюш керек деген ой пикир ойлор кетти. Себеби айттым го, тиги мен кайрылууну караганда биринчи бетте кайрылуу жазгандан кийин атай место бар экен. Ал жака эч ким кол койбоптур. Аркасына эле бир баракка кол койдуруп коюп коюштур. Сузак районунун акими өзүнө коюлган дооматтарды четке кагып, мыйзам чегинде аракет кылып жатканын, ким тандалып келсе, ошол киши менен иштешүүгө даяр экенин айтат. Маданият бөлүмүндөгүлөр каршылык билгизбесе, мен бардык кандидат менен иштешем. Бүгүнкү күндө мен аким болуп келгенден бери несколько райондук мекеме жетекчилерин алмашты. Кээ бирлери бир да макулдугум жок эле иштеп атат. Мен алар менен иштешип атам. Ошондуктан макулдук берүү менин компетенцияма киргенден кийин мен бардык кызыкчылыкты көрүп, ошол жерде маданият бөлүмүндөгү адамдардын мен ошондой каршылык пикир бердим. Сузак райондук маданият бөлүмүндөгү бул оош кыйыш маселе кандай чечилерин убакыт көрсөтөт. Маданият бөлүмүндө техникалык персоналдарды кошпогондо 13 киши иштесе, алар айына 4800 сомго чейин эмгек акы алышат.